Саламатсыздарбы барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге ушундай именно жаңы личный бренд, жаңы тема, жаңы сабак болот. Именно по 9 компетенциям личный брендти кантип түптөш керек да. Эң биринчиси личный бренд түптөөдө менде стратегия болуш керек. 1 айга, 2 айга, жылдын аягына чейин личный брендимди түптөш үчүн, элге пайда алып келиш үчүн, элге пайдалуу болуш үчүн, элге кызмат кылыш үчүн, эл мени түшүнүш үчүн, элге пайда бериш үчүн, билим бериш үчүн, элге ушундай сонун билимдерди бериш үчүн, ценность болуш үчүн, элге результат бериш үчүн, элге кызмат кылыш үчүн эмне бере алам мен деп сиз өзүңүзгө стратегия түзөсүз. Жана мага дагы, элге дагы пайдалуу болуп, менде энергия болуп, элге дагы сонун кызмат кылыш үчүн мен эмнелерди жасашым керек. Эң эле биринчиси бул эмне? Биринчиси стратегия. Адамдарга сиз мына личный бренд түптөөдө биринчи сизде стратегия болуш керек. Тетрадька аласыз, жазасыз. Мына мен эмне кылам? Бул айда эмне кылам? Түз эфирге чыгам, мындай кылам, тигини кылам. Өзүңүздө стратегия болот. Стратегия кылганды билбейсизби? Компетентный адамдарга кайрыласыз. Окуйсуз, курстан окуйсуз, нолдон окуйсуз, өзүңүзгө стратегия аласыз. Экинчиси бул сиз адамдар сизди түшүнүш үчүн рилстерди кандай жазам, стористерди кантип алып барышым керек. Вопреки всему сохранять отношения. Хейтер болобу, сени сөгөбү, да хоть сени ушунчалык былчылдаткан адам менен дагы мамилеңизди сактаганды үйрөнүшүңүз керек. Себеби сиз личный бренд түптөгөндө ар кандай адамдар жазышат, ар кандай адамдар сүйлөшөт. Вопреки всему жакындарга, туугандар, именно туугандар менен дагы и баары менен сиз сүйлөшө беришиңиз керек. Сиз адамдар менен вопреки всему сохранять отношения деген нерсени кылышыңыз керек. Үчүнчүсүндө сизде анализ кылганды үйрөнүшүңүз керек. Личный бренд түптөөдө эмнеден баштайм, эмне кылып анализ кылам, кандай выгода өзүңө выгода кыла албасаң, элге выгода бере албасаң, анда результат кылыш оорураак болот. Төртүнчү фактор личный брендте это знание. Менде кандай билимдер бар, элге эмне билим бере алам. Это очень важно, да. Тупой болсом элге эмне бере алам. Значит, мен мындай эле кызматта иштейин, сатуу менеджер болоюн, мындай болоюн, тигиндей болоюн. Значит, мен билим алышым керек дегенди билдирет да. Личный бренд түптөөдө өтө маанилүү да. Караңыздар, сабактабы, өзүң мындай, сен как ты выглядишь, это конкретно играет роль. Смотрите, мен монто отуруп алып, да дегеним жакшыбы же мындай чыкып отуруп, осанкамды түздөп, боенуп, сиздердин астыңыздарда жакшынакай презентация менен, жакшы жерде, яркий свет. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз личный бренд түптөөдө эмнеден баштоо боюнча сабак. Көрдүңүздөрбү айырмасын, разницасын? Сүйлөгөндө дагы речь, имидж, мен кийимим, эгерде мен монто отуруп алып сабак өтсөм, силерге визуально это же тоже играет роль, потому что первые 3 секунды это играет роль. Мен и то азыр, мисалы үчүн, аябай жазанып чыккан жокмун, бирок легкий макияж, чистые волосы, опрятная одежда это конкретно играет роль. Это очень прям играет большую роль. Дальше харизма, энергия. Менде азыр чарчап, төшөктө жатып алып, деп мындай бир жатсам, анда мага эмне болмок? Энергиям жок болсо, элдин баары менин энергияма келет, чынын айтайын. Энергичная, классная, искренняя. На самом деле, искренность, всегда искренность, да. Мен айтам да, мен фальшивый маскаларды кийгим келбейт. Я не хочу быть фальшивой, да. Харизма, энергия болсо, харизма болсо, харизма это есть деньги, энергия это есть деньги. 8-нчи бул аракет кылуу. Мына мен азыр эс алууда болсом деле, сабакта болсом деле 10 мүнөт тауып, билим менен бөлүшүп, сиздерге да пайдалуу болоюн, элге кызмат кылайын, бөлүшөйүн, жазайын деп атам да. То есть түнкү 3-кө чейин, 2-ге чейин отуруп иштеп, китептерим жазып, сабактарым тарткан учурлар болот да. Мен анын кыймыл аракет жасабасам, анда ким мага результат кылып берет? Туурабы? Дальше. Результат материального мира. 9-нчу компетенция, 9-нчу фактор бул здоровье. Бул моё тело. Денеде биз ойлойбузго жана обидалар, көп нерселер биздин жүрөктө калат деп. Жок, денеде калат. Эмне үчүн биз басабыз, эмне үчүн баняга барабыз, эмне үчүн денеси мындай, кандай десем, эгерде азыр мен ооруп атсам, мен ушул сабакты жаза алат белем? Жок. Азыр мен кыйналып атсам, ичим ооруп, бир жерим ооруп атсам, мен бул сабакты жаза албайт болчумун. Энергиям жок, шалдырап, вообще эч нерсе кыла албай атсам, мен бул нерсени кыла албайт болчумун, да. Поэтому
Эң негизгиси бул жакта дагы еще ден соолук менен алек болуу. Сөзсүз түрдө ден соолук менен дагы алек болуу. Өзүң ден соолугуңду кароо. Эң биринчи бизнес курууда бул сен үй бүлө. Үй бүлөңдү кура албасаң, үй бүлөңдү таптай албасаң, каяктагы бизнес? Семья, здоровье, ден соолугумду карап, үй бүлөмдү дагы, жолдошум менен болгон мамилени дагы жакшыртып. Вообще в этой жизни, если ты благодарный, ты уже хакнул эту жизнь. Разы бол, любой сага жамандык, ушунчалык душмандык кылган адамга дагы разы болгонду үйрөнсөңөр, вот ошо менен эң самый сильный человек в жизни — это тот, который благодарен. Эми бул философия кантип ар бир адам ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Мен разымын. Мени жамандык кылган, жаман сөз жазган, жаман айткан, жамандаган, бут тоскон адамдардын баардыгына разымын. Себеби дегенде, благодаря им я такая компетентная, я более-менее компетентная, более-менее ушул ийгиликтерге жетип келе жатам, силердин астыңарга сүйлөп жатам. Жашоомдо болуп аткан нерсенин баардыгы ушул кыйынчылыктар, ушул трудностьлердин аркасынан келген ийгиликтер, жакшылыктар болуп эсептейм да. Анан ошондой жамандык кылып, сени алдаган адам менен дагы мамиле куруп калыш, сүйлөшө берүү, сени жаман айтса дагы ошол адам менен сураса, сүйлөшүп кетүү, сүйлөшө берүү не всем могут. Но это и есть философия жизни, это и есть большая победа над собой, когда мы работаем. Вот это тоже 9 аспектов нашего личного бренда. Поэтому мен ойлойм, сиздерге дагы бул сабак пайдалуу болду деп. Эмки сабактан көрүшкөнчө, барыңыздарды жакшы көрөм.